Саламатсыңар балдар. Силер менен 7 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе тептериңерди ачып, калем саптын жардамы менен биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алгыла. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы көп мүчө жана анын стандарттуу түрү. Теманы дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы көп мүчө жана анын стандарттуу түрү. Бүгүн сабакта биз эмнелерди үйрөнүшүбүз мүмкүн балдар? Жакшылап көңүл бургулачы. Биз бүгүн көп мүчө деген эмне? Көп мүчөнүн даражасы, көп мүчөнүн стандарттуу түрү, ошондой эле көп мүчөнүн окшош кошулуучуларын топтоону үйрөнөбүз. Көрдүңөрбү, урматтуу окуучулар? Экранда силер көрүп жаткан түшүнүктөр менен биз бүгүнкү сабактын жүрүшүндө тааныштыктырам. Анда ошондо көңүл буруп, бүгүнкү сабакта төмөнкүдөй сүрөттөргө көңүл буралык, карагылачы. Силер экранда бир нече сандарды, өзгөрмө менен сандардын көбөйтүндүсүн жана алардын даражаларын көрүп турасыңар. Булар 3 сүрөттү мен эмнеге коюп койдум экен? Байкагылачы. Ооба балдар. Силер көрүп турган сүрөттөрдө бул адамдарды көрүп турасыңар. А жогору жагында силер көрүп тургандар булар бир мүчөлөр. Эстедиңерби? Силер буга чейин кандай туюнтмаларды же эмнелер бир мүчө боло ала тургандыгы жөнүндө таанышкан болчусуңар. Мынакей силер бир мүчөлөрдү көрүп турасыңар. Бир мүчөлөрдүн арасында сандар да бар. Мынакей мен сандарды көрсөтөйүн силерге. Көрдүңөрбү? Ошондой эле бул жерде тамгалар дагы бар, же өзгөрмөлөр дейбиз. Же ошондой эле өзгөрмө менен тамганын көбөйтүндүсү жана алардын даражаларын да бир мүчө дейбиз. Эстеңерби? Демек, ушул бир мүчөлөр менен адамдар тууралуу эмне жалпы түшүнүктү мен берген аткан болдум экен? Көңүл бургулачы. 182 деген сан бул бир мүчө. Силер астында бир адамды көрүп турасыңар. Бул 182 деген бир мүчө болсо, силер бир адамды көрүп турасыңар. Экинчи 5,4 деген өзүнчө бир мүчө, x деген өзүнчө бир мүчө. Астында 2 адамды көрүп атасыңарбы? Жогору жагында 2 мүчө турса, астында 2 адам турат. Эми А, 43, С, 26, Y куб, X квадрат. Мына булар бир мүчөдөн 3-өө. Астында 3 адамды көрүп турасыңар. Мынакей, демек жашоодо силер адамдардын саны сыяктуу эле бир мүчөлөрдүн да саны алгебрада кездеше тургандыгына көңүл бургулачы. Бир адам десем, үстүндө бир мүчө деп турат. Бир мүчө сан эле болушу мүмкүн, өзгөрмө эле болушу мүмкүн, же сан менен өзгөрмөнүн көбөйтүндүсү дагы, же алардын даражалары болушу мүмкүн. Эми адамдардыго байкадыңар. Бир адам, 2 адам, 3 адам жана башка. Математикада эгерде бир мүчөдөн экөө турса, 5,4 жана x деп турса, экөөнүн ортосуна мен плюс белгисин коюп койсом, анда бул жерде сумма пайда болот. Ошондой эле кийинки 3 мүчөлөрдүн дагы ортолоруна мен плюс белгилерин коеюнчу, мынакей. Демек бул жерде 2 бир мүчөнүн ортосуна плюс белгисин койдум, кийинки учурда 3 бир мүчөнүн араларына мен плюс белгисин койдум. Башкача айтканда сумманы түздүм. Анда бул алгебрада 2 мүчөдөн ары бир мүчөдөн турган көп мүчөлөр болуп эсептелет. Жакшылап көңүл бурабыз. Бир мүчөлөрдөн турган көп мүчөлөр болуп эсептелет. Анда балдар, биздин бүгүнкү сабактын өзөгүн түзүп турган көп мүчө деген эмне болду экен? Ошол тууралуу таанышалычы. Анда мынакей, экранда силер бир нече бир мүчөлөрдү көрүп турасыңар. 3x куб көбөйтүү y-ди көрүп турасыңар. Бул бир мүчө. Минус 5xy бул бир мүчө. 8y бул дагы бир мүчө. Минус 1,47 бул дагы бир мүчө. Силер экранда бир мүчөдөн 4-өөнү көрүп турасыңар. Булар бир мүчөлөр. Эгерде ушул бир мүчөлөрдүн суммасын таба турган болсок, анда бул көп мүчө деп аталат. Эрежени дагы бир жолу эсиңерге салайын. Бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчө деп аталат. Анда суммасы деп атай турган болсок, ортолоруна плюс белгисин коюп коеюн. Урматтуу окуучулар, кана жазууга көңүл бургулачы. Мен математикалык тилде туура жаздымбы? Билесиңерби, математикада плюс менен минус белгилери экөө катар турса, анда бул учурда кантип жазууга болот? Ойлонуп көргүлөчү.
Силер 6 класстан бери эле ушундай жазууну кездештиргенсиңер. Эгерде плюс жана минус белгилери катар туруп калса, анда бул жазууну туура жазыш үчүн кашаага алып жазабыз. Көрдүңөрбү? Мына мен кашаага алып койдум. Мына бул туура жазылышы. Эми балдар, мына силер экранда азыр көп мүчөлөрдү түзгөнүбүздү көрдүңөр. Көп мүчөнүн эрежесин дагы бир жолу эсиңерге салайынчы. Бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчө деп аталат. Азыр биздин көп мүчөбүз 4 бир мүчөнүн суммасынан түзүлдү. Эми балдар, ушул жазууну дагы башкача кантип жазса болот экен? Плюс менен минусту кашааны ачып, бир эле белги менен жазууга да мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мына карагылачы. Плюс минус катары менен көбөйтүлүп турса, анын ордуна минус белгисин эле жазып койсоңор болот. Түшүнүп жатасыңарбы? Дагы ушул сыяктуу эле мынакей экинчи бир жазууну карагыла. Бул жерде дагы плюс жана минус белгилери катар келип жатат. Аны көбөйткөн учурда минус белгисине айланат. Мынакей балдар, силер экранда көрүп турган эки көп мүчөлөр бири-бири менен теңдеш барабар көп мүчөлөр болуп эсептелет. Кайталайм. Экранда силер көрүп турган көп мүчөлөр теңдеш барабар туюнтмалар болуп эсептелет. Урматтуу окуучулар, экранда мен силерге бүгүнкү жаңы теманын негизги өзөгүн түзгөн көп мүчө деген түшүнүк менен тааныштырдым. Жакшылап көңүл буруп, аныктамасын эсиңерге сактаганга аракет кылгыла. Бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчө деп аталат. Экранда силер көрүп турган 4 бир мүчөнүн суммасы көп мүчөнү түздү. Эми балдар, мынакей мен дагы бир көп мүчөнү жазайынчы. Минус белгиси турса, силер жогорудагы мисалдардагыдай эле эки белги катар келген экен деп түшүнгүлө. Плюс жана минус белгилерин көбөйткөндө минуска айланып кеткен. Кийинки силер көрүп турган көп мүчөнү карап көрөлүчү. Келгиле санап көрөлү, канча бир мүчөдөн түзүлдү экен. 1, 2, 3, 4, 5. Көрдүңөрбү балдар? Мен азыр силерге көрсөтүп жаткан көп мүчөм 5 бир мүчөдөн түзүлүптүр. Демек муну 5 мүчө деп атабастан биз мындан ары жалпысынан эле көп мүчө деп айтып коебуз. Мынакей балдар, экранда силер 5 мүчөнү көрүп турасыңар. 5 бир мүчөдөн түзүлгөн же 5 бир мүчөнүн суммасынан турат. Биз мындан ары муну 5 мүчө, 10 мүчө, 12 мүчө дебестен жалпысынан көп мүчө деп атайбыз. Эми балдар, силер буга чейин эле бир мүчөлөр тууралуу түшүнүк менен таанышкансыңар, туурабы? Сандар өзүнчө бир мүчө боло алат, өзгөрмөлөр өзүнчө бир мүчө боло алат, сан менен өзгөрмөлөрдүн көбөйтүндүлөрү да бир мүчө боло алат. Жана алардын даражалары да бир мүчө боло аларын билесиңер. А мен бүгүнкү сабакта силерге ушул бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчө деп аталаарын үйрөтүп жатам. Андемесе келгиле, андан ары суроо берип көрөйүн силерге. Карагылачы. Бир мүчөнүн стандарттуу түргө келтиргилечи деген тапшырма турат. Бир мүчөнү стандарттуу түргө келтиргиле. Кана мен силерге убакыт берейин. Көп мүчөнү түзөөрдөн мурда алгач бир мүчөнү стандарттуу түргө келтиргилечи. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Кана ойлонуп туруп, туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге жазып алгыла. Кайталайм. Мен экранда силерге стандарттуу эмес түрдөгү бир мүчөнү көрсөтүп жатам. Жалаң көбөйтүүдөн түзүлгөн, көрдүңөрбү? Эми ушуну силер стандарттуу түргө келтиргиле. Таптыңарбы? Анда эмесе мен силерге туура жоопту көрсөтө берейин. Бул тапшырманын жообун табуудан мурда алгач бир мүчөнү стандарт түргө келтириш үчүн эмне кылат элек балдар? Стандарттуу түргө келтириш үчүн сандуу көбөйтүүчүсү астында коэффициент катары жазылыш керек эле. Анда келгиле көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетин пайдаланып 0,15 менен 4-тү көбөйтүп астына жасайын. Андан кийин байкагылачы, бирдей тамгалар бар бекен? Ооба балдар, тигине силер көрүп тургандай P-дан экөө турат. Анда аларды катар жазайын. Ошондой эле Q жана Q-нун квадраты. Балдар, алгебрадагы жазып жаткан тамгалардын баары латын тамгалары. Силер англис тамгалары менен алмаштырбагыла. Ошондуктан P, Q деп окулат. Мынакей, мен бир мүчөнү стандарттуу түргө келтиргени жатам. Ал үчүн 0,15-ти 4кө көбөйтсөм 0,10-6 пайда болду. А P-ны P-га көбөйтсөңөр, P-нын квадраты пайда болот. Мынакей, 0,15-ти 4кө көбөйтсөм 0,10-6. А P-ны
p-га көбөйтсөм p'дан 2 да, ошондуктан p квадрат деп жазсак болот. Андан кийинкиси q'ну q квадратка көбөйтүп атам. Q'ну q квадратка көбөйтсөм q куб болуп эсептелет. Байкадыңарбы? Мынакей мен берилген стандарттуу эмес түрдөгү бир мүчөнү стандарттуу түргө келтирдим. Анда жоопторунан кайсыл жооп туура экендигин карап көргүлөчү. Мына бул стандарттуу эмес бир мүчө. Көрүп жатасыңарбы? Анткени аларда сандуу көбөйтүүчүлөр жазылган, бирдей эле тамгалардын көбөйтүндүсүнөн турат. Мына ушул учурда стандарттуу эмес бир мүчө эле. Мен азыр стандарттуу бир мүчө түрүндө жаздым. Эми балдар, стандарттуу бир мүчө 0,6 p'нын квадраты q'нун кубу болсо, канчанчы жооп туура экен? Мынакей балдар, 4-чү жооп туура экен. Эгер кимиңер 4-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Дагы эми бир түшүнүктү кайталап өтөйүн балдар. Ушул жерде 0,6 деген сан берилген бир мүчөнүн коэффициенти болуп эсептелет. Мен өтүлгөн материалды бир аз кайталап бара жатам. Кайталайм. 0,6 бул бир мүчөнүн коэффициенти. Эми ушул бир мүчөнүн даражасын таап көргүлөчү балдар. Бир мүчөнүн даражасын табыш үчүн бир мүчөдөгү өзгөрмөлөрдүн даража көрсөткүчтөрүнүн суммасын тапсак болот. Анда 2-ге 3-тү кошсок 5-ке барабар. Азыркы биз көрүп турган бир мүчөнүн даражасы 5-ке барабар экен. Мынакей. Мен бир мүчөлөр тууралуу бир аз кайталап өттүм. Башкача айтканда, стандарттуу түрдөгү бир мүчөгө алып келгенди көрсөттүм. Ошондой эле бир мүчөнүн коэффициенти кайсы экенин көрсөттүм, жана анын даражасы канча экенин көрсөттүм. Эми балдар, ушул материалды кайталап бүткөндөн кийин экранга жакшылап көңүл бурабыз. Мен экранда силерге 4 көп мүчөнү көрсөтүп жатам. Ушул 4 көп мүчө 2 категорияга бөлүнөт. Башкача айтканда, экөө стандарттуу эмес түрдөгү көп мүчөлөр болуп эсептелет. Калган экөө стандарттуу түрдөгү көп мүчөлөр болуп эсептелет. Эми байкоо салып көргүлөчү. Стандарттуу эмес түрдөгү көп мүчөлөр менен стандарттуу түрдөгү көп мүчөлөрдүн айырмачылыгы байкалып жатабы силерге? Эгер байкаган болсоңор, анда мен түшүндүргөн учурда өзүңөрдүн жообуңарды анализдеп отургула. Мынакей мен стандарттуу эмес түрдөгү көп мүчөлөрдү менен стандарттуу түрдөгү көп мүчөлөрдүн мисалын көрсөтүп туруп, алгач кандай көп мүчөлөр стандарттуу түрдөгү көп мүчө болооруна аныктама берип же болбосо ошонун этаптарын санап өтөйүн. Мынакей. Стандарттуу түрдөгү көп мүчөлөр болуш үчүн көп мүчөнүн ар бир мүчөсү стандарттуу түрдөгү бир мүчө болуш керек. Кайталайм. Стандарттуу түрдөгү көп мүчөлөр болуш үчүн көп мүчөнүн ар бир мүчөсү стандарттуу түрдөгү бир мүчө болуш керек. Ошондой эле экинчи шарт, көп мүчөдө окшош мүчөлөр болбойт. Кайталайм. Көп мүчөдө окшош мүчөлөр болбойт. Эми балдар, мынакей стандарттуу эмес түрдөгү көп мүчөнү карагылачы. Эмне үчүн мен стандарттуу эмес деп айтыптырмын? 12а квадрат б менен минус 3а квадрат б экөө окшош болчу. Көрдүңөрбү? Стандарттуу болуш үчүн окшош кошулуучулар болбош керек. Бул экөөнү топтоо керек эле. Демек, сол жагында турган силер көрүп турган окшош кошулуучулар болгондуктан бул туюнтма же бул көп мүчө стандарттуу эмес. Экинчиси эмне үчүн стандарттуу эмес болду экен балдар гана? Ар бириңер ойлонгулачы. Эмне үчүн экинчиси стандарттуу эмес түрдөгү көп мүчөлөргө кирип калды экен? Ооба балдар, экинчиси дагы стандарттуу эмес. Анткени бул көп мүчөнү түзгөн бир мүчө А көбөйтүү Бнын 7-чи даражасы. Бул дагы стандарттуу эмес бир мүчөдөн түзүлүп калыптыр. Кайталайм. А көбөйтүү Бнын 7-чиси бул стандарттуу эмес бир мүчө. Көп мүчө стандарттуу болуш үчүн көп мүчөнү түзгөн ар бир мүчө стандарттуу түрдө болуш керек эле. Анан дагы окшош кошулуучулар бар экен. Карагылачы. -4 менен -17 да окшош кошулуучулар да. Сан менен сан дагы окшош кошулуучу боло алат. Ошондуктан силер сол тарабында турган эки көп мүчөнү стандарттуу эмес көп мүчө деп эсептээрибизди түшүнгүлө. Оң жагында экөө тең стандарттуу көп мүчөлөр болуп эсептелет. Эми балдар, мынакей бул экөө стандарттуу эмес экендигин ишендиңер. Эми мен силерге эки мүчөнү көрсөтүп жатам. Бул эки мүчөдө
эки мүчөнү түзгөн биринчи мүчөсү 5,2 а куб b, экинчи мүчөсү 2. Эки бир мүчөнүн суммасынан турат. Ошондуктан бул эки мүчө. Кийинкисин көргүлөчү. Бул канча мүчө балдар? Ооба, бул 3 мүчө. Анткени мынакей биринчи мүчө, экинчи мүчө, үчүнчү мүчө. 3 бир мүчөдөн тургандыктан бул 3 мүчө. 2 мүчө, 3 мүчө жана башка деп айтпастан көпчүлүк учурда көп мүчө деп эле аталат балдар. Эми ушул 3 мүчөнү өзүнчө жазып алайынчы мынакей. Бир нерсени байкадыңарбы? Бул көп мүчө стандарттуу бекен же стандарттуу эмес бекен балдар? Ооба, бул стандарттуу эмес экен. Келгиле ушул көп мүчөнү стандарттуу түргө алып келели. Анткени стандарттуу эмес деп айтып аткан себебим мынакей. Силер көрүп турган 2-1 мүчө окшош кошулуучулар экен. Башкача айтканда, качан окшош кошулуучу дейбиз? Тамга түрүндөгү бөлүктөрү бирдей болгондо. Анда тамга түрүндөгү бөлүктөрү бирдей болгон окшош кошулуучуларды топтойлу. Топтош үчүн бул экөөнү кошулуучулардын орун алмаштыруу касиетин пайдаланып жана топтоштуруу касиетин пайдаланып бир кашаага жазып алайын. Эми 5,2 а куб b менен плюс 4 а куб b'нын суммасын таба турган болсом, бүтүнүнө бүтүнүн кошом. Бул жерде жообунда 9,2 а куб b плюс 2 келип чыгат. Мынакей балдар, эгерде көп мүчөңөр стандарттуу эмес түрдө болсо, анда анын окшош кошулуучуларын топтоп стандарттуу түргө келтиребиз. Эми силерге суроо. Мынакей экранда силер көп мүчөнү көрүп турасыңар. Бул стандарттуу эмес түрдө экен. Анда келгиле көп мүчөнүн окшош мүчөлөрүн топтойлу. Кана, кайсыл жоопту туура деп эсептейсиңер? Топтоп көргүлөчү. Экранда силерде стандарттуу эмес көп мүчө турат. Бул көп мүчөнүн окшош мүчөлөрүн топтогула. Топтодукпу? Анда эмесе мен силерге туура жоопту көрсөтө берейин. Кана балдар, окшош кошулуучуларды байкаган болсоңор, 10а менен 2а окшош кошулуучу. Анткени бул экөөнүн тамга түрүндөгү бөлүктөрү бирдей. Кошо турган болсом 12а чыгат. 8а б'дан 3а б'ны кемите турган болсом 5а б чыгат. Ушундайбы? Минус 9тун өзүн жазабыз. Бунун окшош кошулуучусу жок. Мына минус 9 өзү жазылат. Анда силер көрүп турган төмөндөгү жооптун кайсынысы туура экен? Мынакей балдар, туура жоопту көрсөтөм азыр. Үчүнчү жооп туура жооп экен. Бул көп мүчөнү окшош мүчөлөрүн топтосок, стандарттуу түрдөгү көп мүчөгө айланды. Жообу 12а плюс 5а б минус 9. Мен көп мүчөнүн окшош мүчөлөрүн топтоп стандарттуу түргө алып келдим. Эми балдар, мына стандарттуу түргө келтирүүгө берилген тапшырмаларды мен силерге көрсөтүп чыгарайын, силер карап тургула. Мына минус 8б'нын 4-сү менен 4б'нын 4-сү минус 4b 4-сү болот. Жөн гана байкоо салып турлачы, мен окшош кошулуучуларды топтоп жатам мынакей. Андан кийин бул экөөнү топтосок, мунун окшош кошулуучусу жок болгондуктан өзү жазылды. Андан кийин мынакей силер көрүп тургандай минус 8b квадрат менен 3b квадратты топтой турган болсоңор минус 5b квадрат келип чыкты. Эми кийинкисин карайбыз. Булар стандарттуу эмес бир мүчө экендигин байкадыңар, бул стандарттуу бир мүчө экендигин көрүп турасыңар. Кийинки тапшырмада мынакей мен эгерде жөнөкөйлөтө турган болсом, x x'тин 4-сү 3x'тин 5-син берди. X x'тин кубу x'тин 4-чү даражасын берди. Эгерде x квадрат x'тин кубу болсо, бул x'тин 5-син берет. X'тин квадраты x болуп турса, бул x'тин кубун берди. Мынакей көрдүңөрбү, мен көп мүчөнү түзгөн ар бир мүчөнү стандарттуу түргө келтирдим. Эми булардын окшош кошулуучуларын топтоп койсом, анда мына силер көрүп тургандай стандарттуу түрдөгү көп мүчөгө айланды. Урматтуу окуучулар, мен бүгүнкү сабакта көп мүчө деген эмне экендигин стандарттуу жана стандарттуу эмес көп мүчөлөрдүн мисалында түшүндүргөнгө аракет кылдым. Көп мүчөнүн даражасы деген түшүнүктү силер ушул мисалдарды улай өз алдыңарча окуу китебинен окуп көргүлө. Кийинки сабакта мен силерге сабактын башталышында дагы кайталоо максатында көп мүчөнүн даражасы эмне экендигин кайталап бергенге аракет кылам. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.